Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сиздер менен өтчү жаңы тема билим алуу мугалимдин сөзүнөн башталат деген тема. Акыл эмгегинин маданияты китебинин негизинде өтөбүз. Бул тема Акыл эмгеги маданиятын китебинин 12 бетинде жазылган. Сабагыбыздын мазмуну 15-20 мүнөттүк жаңы теманы түшүндүрүү мезгилиндеги окуучунун жана мугалимдин иш аракети, андагы өзгөчөлүктөр эмнелерге маани бериш керек? Ушулар жөнүндө болот. Билим алуу мугалимдин сөзүнөн башталса, ал эми мугалимдин сөзү сабактын максатын аныктоодон жана аны окуучуларга так, жеткиликтүү түшүндүрүүдөн башталат. Ошол үчүн окуучулар жана студенттер мугалим жаңы теманын максатын айтып жатканда өзгөчө көңүл коюп, кунт коюп уккула. Себеби ал жерде теманын эмне үчүн бизге керек экендиги, темадан биз эмнелерди үйрөнүүбүз керек экендиги, эмнелерди билишибиз керек экендиги жана эмнелерди жасай алуубуз керек экендиги айтылган. Ошол эле учурда мугалимдер өзүбүз дагы сабактын темасын, сабактын максатын туура, так, түшүнүктүү жана кызыктуу кылып балдарга айтып беришибиз керек. Жакшы билим алгысы келген окуучу жана студент сабакта, лекцияда сабактын максатын так түшүнөт, оюн топтоп угат жана эч нерсеге алагды болбой мугалим менен бирге сабактын максатына жетет. Бул жерде сиздерге Акыл эмгеги маданиятынын китебиндеги окуучунун, студенттин ой көңүлүнүн графиги берилген. Мында мугалим жана аны ээрчиген, кызыккан окуучу сабактын аягында 5 алат, же болбосо сабактын максатына жетет. Ал эми 2 алган окуучу, бул кызыкпаган окуучу, сабакта көңүл кош, мугалимди укпай, ээрчибей отурган окуучу болот. Демек, бул окуучу сабакты түшүнбөй, аягында 2 алат. Окуучулар жана студенттер, биз теманы угуп эле отурганыбыз аздык кылат экен. Ал үчүн биз төмөнкү иштерди аткарышыбыз керек. Биринчиси, көңүлдү топтоп угуп отуруу, мугалимди күзөтүү, укканыбыздын негизгисин бөлүп алып отуруу жана ошолорду конспект кылып блокнотко жазып отуруу. Эң аягында ушулардын бардыгын, айтылгандарды, негизгилерин эстеп калып отурушубуз керек экен. Окуучу жана студенттердин сабакта, лекцияда өзгөчө көңүлүн топтой турган учурлар болот экен. Алар: карта, таблица, сүрөттү мугалим көрсөткөн учур, айлана чөйрөнү, буюмду көрсөткөн мезгилде, мисал, көнүгүү, маселе, схема жана башкаларды көрсөткөн учурда жакшы көңүл буруп отурушубуз керек. Ошол эле учурда мугалимдер өзүбүз дагы схема, сүрөт, таблица, карта же китеп менен алек болуп калбай, окуучулардын дагы ошолорду угуп, түшүнүп жатканына көңүл буруп, аларды өзүбүз менен бирге ээрчитип кетип, сабакты өздөштүрүүсүнө жардам беришибиз керек экен. Жыйынтыктап айтсак, биздин алган билимибиз бир жаңы салынган үйдү элестетсе, анда анын фундаменти болуп мугалимдин сөзү, китепти окуп түшүнгөнүбүз жана жазган конспекттерибиз эсептелинет экен. Ушул үчөөнү жакшы өздөштүрүп, жеткиликтүү өзүбүзгө сиңдирип алсак, анда биздин билимибиз бекем жана бышык болот экен. Бул теманы биз өзүбүздүн гимназияда да, мугалимдер дагы, окуучулар дагы окуп өздөштүрүшөт. Окуучуларга кадимкидей темадай болуп бул сабак өтүлөт. Жана азыркы мезгилдеги сиздер көрүп жаткан гимназиядагы балдардын тарбиясынын жана сабактарынын жетишкендигинин бир себеби дагы ушул теманы жакшы өздөштүргөндүгүндө болуп эсептелет. Бул методдорду үйрөнүп алган окуучу кандай шартта болбосун теманы угуп, түшүнүп, мугалимди ээрчип, сабактын максатына мугалим менен бирге жете алат. Мисалы, бизде гимназияда сабактар класста, кээде бактарда өтүлөт.
Ал учурда дагы мугалимге эч кандай кыйынчылык туудурбай, окуучулар бүтүн көңүлүн сабакка топтоп, аны түшүнө алат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.